18 fevral. Siz ölbös adamsız. Taң aтканда bir neçe жүйүт өз ара сүйлөшүп, Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Элчилердин иштери 23-бөлүм 12-аят. Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө ант берген курсагы ач адамдар жөнүндө эмне десек болот? Алар жөнүндө мындай деп жазылган: Таң атканда bir нече жүйүт өз ара сүйлөшүп, Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Элчилердин иштери 23-бөлүм 12-аят. Бирок алардын иши оңунан чыкпады. Эмне үчүн? Себеби ага чейин болбошу керек болгон bir нече окуя болду. Алардын арам оюн bir жаш бала угуп калды. Ал бала Павылдын эжесинин баласы эле. Бала эр жүрөктүк кылып, Павылды коргогон римдик жүзбашыга барып айтты. Жүзбашы анын сөзүн олуттуу кабыл алып, аны миңбашыга алып барды. Миңбашы анын сөзүнө ишенип, Павылды алып бара турган жерге аман эсен жеткирүү үчүн 200 жөө аскерди, 70 атчанды жана 200 аткычты даярдады. Бул окуялардын болуу ыктымалдуулугу өтө аз эле. Таң калыштуу, бирок дал ушундай болду. Павылга кол салуу үчүн курсагы ач, жашынып жаткан адамдар эмнени байкабай калган эле. Алар өз арам оюн ишке ашыраардан мурун Павылга эмне болгонун эске албай коюшкан эле. Теңир түрмөдө жаткан Павылга келип, кайраттан: Павыл, анткени Иерусалимде мен жөнүндө кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек деген эле. Элчилердин иштери 23-бөлүм 11-аят. Машаяк Павылдын Римге бара турганын айткан. Анын чечими өзгөрүлгүс эле. Эч бир буктурма Машаяктын убадасын болтурбай кое алмак эмес. Римге жетмейинче Павыл өлбөс болгон. Ал жерде ал Машаяк жөнүндө акыркы жолу күбөлөндүрүшү керек эле. Ошондуктан Машаяк Павылдын аны аткарыш үчүн кам көрмөк. Сиздин да айта турган акыркы күбөлөндүрүүңүз бар. Аны айтмайынча, сиз да өлбөс адамсыз.